Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан экран аркылуу көрүшкөндөн аябай кубанычтабыз. Анда эмесе биз экинчи сабакты баштайбыз. Кече эсиңиздер болсо биз эмнелерден баштаганбыз? Эсиңиздер болсо биз биринчи ким деген суроого жооп берген ата тооштор өттүк. I, we, you, they, he, she, it. Деп ушул ата тооштор өттүк. Андан кийин биз түдүн өттүк. I work, do I work, I don't work, I will I work, I will not work, I work, did I work, I didn't work деген сыяктуу. Ушул ата тооштор өттүк. Андан кийинки биз өткөндөрүбүз кимди кимге деген суроого жооп берген ата тооштор өттү. Бул me, him, her, it дегендер өттүк. Андан кийинкилери биз өткөн сабактар why, how, when, what, where дегендер өттүк. Ал эми тапшырма эмне болду эле? Тапшырма берилди эле сиздерге. Ушул ар бирин бардык ата тоошторду билишиңиздер керек болчу. Андан кийин сүйлөм тапшырма берилген 7 сүйлөмдөн 63 сүйлөм чыгарып келиш керек болчу. Жана дагы me, him, her дегендердин котормосун берип келишиңиздер керек болчу. Анан why, how, when дегендердин дагы котормосун. Азыр сиздер менен бир катар ушул нерселерди мен бирден суроо берем, сиз ошону аңча которосуз. Мисалы үчүн биз котормосу кандай эле? We. You дегендин котормосу siz, sizler, sizler бүт барын. Ушун бүт барын котормолорун сиз билишиңиз керек. Андан кийин араңыз ар бириңиздер ушул жана I work, you come деген сүйлөмдөр берип өтүп беле. Эми ошону дептерди карабастан, эч бир жерде карабастан айтып көрүңүзчү. Мисалы үчүн we come дегенде чактарга айланып көрүңүзчү. Бул кандай болот? We come. Биз келебиз. Do we come? Биз келебизби? We don't come. Биз келбейбиз. We will come. Биз кийин келебиз. Will we come? Biz кийин келебизби? We will not come. Biz кийин келбейбиз. We came. Biz мурда келгенбиз. Did we come? Biz мурда келгенбизби? We didn't come. Biz мурда келген эмеспиз. Эми бул ирети менен болчу. Сиз эмне ушундай ирет менен жатташыңыз керек эле. Ал эми меними ар жерден суроо берип коем, сиз ошону которгондой болушуңуз керек. Сиз мурда келдиңизби? Алар кийин жазышабы? Will they come? Ал уктабайт кыздарга. She doesn't sleep. Силер барасыңарбы? Do you go? Эми ушул сыяктуу мугалимдер да сиздерге ар кандай суроолорду берет. Сиздер ушуну автоматически жеткизсеңиздер, албетте котормосун билесиздер. Андан кийин бизди бизге деген котормосу кандай эле? Us. Аларды аларга деген котормосу them. Анага нерсеге тиешелүү кандай эле? It. Жакшы, азаматтар. Андан кийин биз тактоочулорду өттүк, where деген эле? Кайда? Кимдики деген? Whose. What деген эмне кандай? Жакшы. Эми сиздер ушунун мугалимдер да сиздер менен ар жерден суроо берет. Сиз ошол бүт бардык суроолорду жооп беришиңиз керек. Жакшы. Анда эмесе кече эсиңиздер болсо биз ошол түдү таблицасын түдүнү таблица менен өткөнбүз. Таблицада кандай болчу? Төмөнгүдөй таблица менен үйрөндүк. Бул таблица боюнча түдү биз кыймыл аракетте учур чакта кылат экенбиз, жана дагы келер чакта кылат экенбиз, жана дагы кыймыл аракетти биз өткөн чакта кылат экенбиз. Ал эми биз эмне кылат экенбиз? Суроо беребиз. Учур чак, келер чак, өткөн чакта суроо бере турган болсоңуз, сиз оң жооп берет экенсиз. Ооба деп оң жооп берет экенсиз, же тескери жооп берет экенсиз. Жок, мен иштебейм, барбайм деп тескери жооп берет экенбиз. Ал эми биз кече боюнча өткөн боюнча эмне дегенбиз? I, we, you, they work дегенбиз, Ал эми he, she, it не болгон? Work. Ага эсти кошуп айтабыз. He, she, it works деп. Ал эми суроо бере турган болсок, do I, we, you, they work болгон. Ал эми he, she, itке суроо бериш үчүн does he, she, it work. Ал эми мен иштебейм, барбайм деп тескери жооп бере турган болсоңуз, анда I, we, you, they do not work. Do not кыскартылганы don't. I don't work. Ал эми he, she, itке he, she, it doesn't work. Не кылдык биз? Үчү чакта суроо бере турган болсо оң жооп, тескери жооп бердик. Ал эми келер чакта кандай дедик? Эрежелер бардыгына окшоштурбу? I, we, you, they, he, she, бүт баргына. Мен иштейм деген I work эле. Ал эми кийин деген сөздү алып келдик. Бул деген не болду? Will. I will work. Ал эми суроо бере турган болсок не кылабыз? Местаны will'ди алдыга өткөрөбүз дегенде эле алмаштырабыз местасын. Will I, we, they, he, she, it work.
Ал эми мен кийин иштебейм, барбайм, турбайм, жатпайм деп тескери жооп бере турган болсоңуздар, бүт барына I will it will not work. Ал эми өткөн чакта эреже баарына окшош болот дедик. I will it work туура этиштерге идини кошо турган болсок worked болот дедик. Же did'ти колдонобуз дедик, а? Ал эми суроо бере турган болсок, бүт баарыгы эмне болот? Did алдыга чыгат. Did I will it work? Ал эми мен мурда иштеген эмесмин, барган эмес, кылган эмесмин деп тескери жооп бере турган болсоңуз, бүт баарыгына I will it did not кыскартылганы didn't work. Демек ушуну сиздер табиса менен жаттап билишиңиздер керек болчу. Эми кече эсиңизде болсо биз мен дегенди үйрөндүк. Бул I болду. Эми мен иштейм дей турган болсок, анда айга work сепчикасын уладык. Ал эми мен сага иштейм болсо кандай болот? To-ну кошулат да. I work to you. Демек кече айтканбыз, биринчи эси келет, анан этиш келет, анан этиштин багыты. Анан кийин местасы убактысы келет деп кеткенбиздер. Эми бүгүнкү өтө турган темабыз биз предлогторду өтөбүз. Предлогтордун эң негизгилери. Biz айтпадыкпы, биздин программада сиздерге эң керектүү грамматиканы үйрөтөбүз, сөздөрдү үйрөтөбүз. Андан кийин 3-чү сабактан баштап сиздер сүйлөп баштай бересиздер. Канчалык эрте сүйлөшөңүз, ошончолук кийинки сабактарда үйрөнүп кете бересиздер, сүйлөп кете бересиздер. Практика көп болот, ошо менен буюрса сүйлөп чыгасыз. Ал эми предлогтордун эң негизгиси биз in, to, from деген предлогторду өтөбүз. Бул in. In деген бул бир нерсенин ичинде. Биз кыргыз тилинде Ошто, Бишкекте, Нарында, Таласта, Чүйдө, Унокатта деген сыяктуу да, то, де деген мүчөлөрдү коебуз го. Ал эми орус тилинде бар, б, на деген предлогтор бар го. Ошол сыяктуу кыргыз тилин, англис тилинде предлогтор бар. Ал эми бул кыргыз тилиндеги мүчөлөрдү билдирет. In деген демек бир нерсенин ичинде. То, те, ал эми орус тилиндеги в, на деген билдирет. Ал эми to деген предлог бар. Бул бирне кара кыймыл. Ошко, Бишкекке, Нарынга, Таласка, сага, мага кече эле колдонмодук. I work to you деп, мен сага барам деп. Демек, багытты билдирет экен. Ал эми to деген экен кыргыз тилинде ке, го, Ошко, Бишкекке, Нарынга, Таласка деген. Ал эми from деген предлог бул бир жактан чыккан кыймыл. Оштон, Бишкектен, Нарындан, Таластан. Демек, тен, тон деген сыяктуу мүчөнү билдирет. Ал эми карап койсоң, мындай өзүн эле бул досканы карасаңыздар, in деген караңыз, үйдүн ичинде болуп атат. Көрдүңүзбү? Үйдө. Ал эми болсо, to болсо бул үйгө карай кыймыл. Ошко, Нарынга, Таласка, сага, мага. Ал эми from деген бул үйдөн чыккан кыймыл. Оштон, Таластан, Нарындан, Бишкектен деп. Эми караңыздар, мен жашайм деген эмне деген? I live да? I live. Эми мен Ошто жашайм дешин эмне дейбиз? Мен айталы I live Ош болсо эмне болот? Мен Ош жашайм болуп калат. Эмне кылыш керек мен? Мен жашаймын Ошто. I live in Ош. Ал эми мен барам деген эмне деген бул? I go деген мен барам. Эми мен Ошко барам десек эмне болот? I go Ош болбойт да. Мен Ош барам деген жок. Мен Ошко барам демек I go to Ош. Ал эми мен келем деген эмне деген? I come. Ал эми мен Оштон келем десек эмне болот? I come. Ош болбойт да. Мен Оштон келем. I come from Ош. Көрдүңүзбү? Демек ушул 3 предлогду биз мисалдарга келтирип алдык. I live in Ош, мен Ошто жашайм. I go to Ош, мен Ошко барам. I come from Ош, мен Оштон келем. Эми биз буну үйрөндүк. Биз кечекинде эле эми сепчикага, жанакы тизмекке тизип кетебиз. Сүйлөм эрежесине байланыштырабыз. Мен иштейм деген I work болду эле. Ал эми мен сага иштейм болсо I work to you болду. Айтканбыз, англис тилинде биринчи эси келет, анан этиш келет, андан кийин этиштин багыты келет дегенбиз. Эми андан кийин местасы келет деп атабыз. Эми ушул нерсе местасына туура келет. Эми мен иштейм деген I work, сага болсо I work to you. Эми мен сага Ошто иштейм болсо кандай болушу мүмкүн? I work to you in Ош. Место катары кетип атат. Мен сага Ошто иштейм. Эми мен сага Ошто офисте иштейм дешибиз мүмкүн да турбу? Демек караңыз, I work to you in Ош. Не болот ошондо? In office. Мен сага Ошто офисте иштейм болду. Эми айталы, мен сага Ошто офисте
бөлмөдө иштейм деп көрөлү. In osh, ne болот? In the office. Көрдүңүзбү? Мен сага ошто офисте in the room дедик, in the room бөлмөдө. Ошто офисте бөлмөдө иштейм. Эми караңыздар, демек аңыздын эсин айттыңызбы, анан кийин этиштерин бүтүрүп аласыз, анан багыттары болсо багыттарын бүтүрүп аласыз, анан кийин местолары боло турган болсо местоларын бүтүрүп алып туруп орундарын. Андан кийин не келет дегенбиз? Местасынан кийин убактысы келет. Эми айтып көрөлү. Мен сага ошто офисте бөлмөдө бүгүн иштейм болсо эмне болот? In a room today бүгүн иштейм. Көрдүңүзбү? Эми ушул эле мен сага ошто офисте бөлмөдө бүгүн саат 5-те иштейм десек эмне болот? Анда today at 5 o'clock. Бүгүн саат 5-те. Эми мен сага ошто офисте бөлмөдө бүгүн саат 5-те иштейм деп айттык го. Местасы бүттү. Эми мындан кийин местасы убактысын бүтүргөндөн кийин сиздер дагы улап кете берсеңиздер болот. Айталы, дуалдын ортосунда, лампочканын алдында, столдордун ортосунда ручка менен деп кете берсеңиз. Мисалы үчүн today at 5 o'clock айталы with mobile дейли. Телефон менен. With mobile, телефон менен. Эми анда улап кете берсеңиздер болот. Мен сага ошто офисте бөлмөдө бүгүн саат 5-те менин телефонум менен лампочканын алдында, дуалдын ортосунда, эмеге мектепке жакын, шаардын ортосунда деп ушуну into да предуктор менен with, for, without деген предуктор менен дагы сиздер ал жагын улап кете берсеңиздер болот. Көрдүңүзбү? Эми ушуларды кошуп келсеңиз, азыр көчүрүп жаза турган болсоңуз, кана 3 катар сиздин кол жазмаңызда 3 катар лист пайда болот. Эми сиз 3 катар сүйлөмдү жөн эле айтып атасыз, өзүңүздүн тилиңиз менен оңой эле кыйналып эле айтып атасыз. Ал эми биз эмне кылабыз? Сүйлөгөндө кыска эле сүйлөйбүз да. Сен барасыңбы, келесиң, кече мага чалдыңбы? Эмне үчүн сен бизге жардам бересиң деген сыяктуу кыска эле сүйлөйсүз. Эми сиз ушунча узак сүйлөмдү өзүңүздүн тилиңиз менен айтып атсаңыз, өзүңүз түшүнүп айтсаңыз, эмне үчүн кыска сүйлөгөнгө мүмкүн болбосун? Сүйлөсө болот да, кандай деп ойлойсуз? Албетте сүйлөсө болот, көрдүңүзбү? Демек, бул эреже болду. Не болду? Эми айттык. Мен сага ошто офисте бөлмөдө бүгүн саат 5-те менин телефонум менен дуалдын ортосунда эми даскага жакын иштейм деп айттыңыз. Эми ушул суроо бере турган болсок эмне болот? Мен сага иштейминби ошто офисте бөлмөдө бүгүн саат 5-те дей турган болсок эмне болот? Анда жанагы эле дүү алдына келет. Ал эми эмне үчүн мен сага ошто офисте бөлмөдө бүгүн саат 5-те менин телефонум менен лампочканын алдында дуалдын ортосунда иштейм дей турган болсоңуз, анда эмне болот? Эң алдына тактоочу суроолордун бирөөсү келет. Why do I work to you? Innovation office in the room today at 5 o'clock under the lamp between wall деп дагы кете берсеңиз боло берет. Көрдүңүз, жанагы эле логика. Барып эле эмнеге такалып атат? Такалганыңыздын бардыгы эле ушул жанагы эле таблицага. Сиз жана I work, do I work, I don't, I will биз үйрөткөн биринчи таблицанын цифрасы боюнча ар кандай моментте, ар кандай маалда өзүңүздүн атыңызды айта алгандай айта турган болсоңуз, анда бул жак маселе жок. Улап эле кете бересиз. Эң негизи ошого көбүрөөк басым жасашыңыз керек. Түшүндү да? Анда эмесе түшүнүп отурган болсок, биз кече үйрөнгөнбүз. Мен сен иштейсиңби десе, эмне болгон? Do you work болганда, ал иштейби балдарга? Does he work? Сен кийин келесиңби? Will you come? Сен мурда жазгансыңбы? Did you write? Көрдүңүзбү? Эми ушуларды үйрөнүңүз. Эми биз турмушта сен барасыңбы, келесиңби, отурасыңбы, чаласыңбы, сүйлөйсүңбү деген сыяктуу нерселерге караганда, биз дагы эмне кылабыз? Көбүрөөк, эмнеге басым жасайбыз? Көбүрөөк мондай суроолорду беребиз. Сен иштебейсиңби? Алар жазышпайбы? Biz gelbeyбизби? Sen окубайсыңбы? Кече сен мага чалган жоксуңбу? Эртең биз чогулбайбызбы? Суроо бересиз, бирок тескери маанайда. Сен түшүнбөйсүңбү? Мен сага айттым го, сен түшүнбөйсүңбү? Же сен машина айдабайсыңбы? Ал кыз бүгүн келбейт бекен? Президент бүгүн жолукпайт бекен элдер менен?
Демек суроо берип атасыз, бирок тескери маанайда суроо берип атасыз. Эми ушул нерсени кыргызчасына түшүндүңүз да, туурабы? Иштебейсиңби, уктабайсыңбы, жазбайсыңбы, кече чалбадыңбы дегендин англисчеси кандай болот экен? Мен иштеймби деген кандай эле? Do I work эле. Ал эми мен иштебейминби деп өзүңүзгө суроо берсеңиз, эмне кыласыз? Do'га эле not'ты кошуп коесуз, бүттү. Көрдүңүзбү? Don't I work болуп калды. Мен иштебеймби? А сен иштебейсиң кандай болот? Don't you work. Ал кыз иштебейби дей турган болсок эмне болот экен? Does'га not кошуп коет экенсиз. Ошо эме болот экен? Does not she work? Does not he work? Does not it work? А кыскартылган эмне болот? Doesn't. Кыскартылган don't, doesn't, won't эле, туурабы? Эми ал кыз иштебейби десеңиз, doesn't she work болуп калды. А сен эртең келбейсиңби? Эртең кийин иштебейсиңби? Эмне болот? Will'ге not'ты кошуп коесуз. Will not he work? Will not he work? Will not she work? А кыскартылган эмне? Won't. Won't you work? Won't they come? Won't students study? Студенттер кийин окушпайбы? Ал эми сен мурда чалган эмессиңби, кандай болуп калышы мүмкүн? Not'ты кошот. Not'ты эле кийгизип кое турган болсок, эмне болот экен? Don't I work? Мен иштебеймби? Мурда didn't I work? Мен мурда иштеген эмесминби? Didn't they call? Алар мурда чалышкан эмеспи? Didn't students study? Студенттер мурда окушкан эмеспи? Демек, do'га not'ту, does'га not'ту, will'ге not, did'ге not'ту кошуп кое турган болсок, жанагы эле суроонун тескери суроосу болуп калат экен. Иштейминби деген do I work эле, а иштебейминби деген don't I work болуп калат экен. Ал кыз иштейби деген does she work эле, иштебейби десеңиз does she work болот экен. Көрдүңүзбү? Жеп жеңил. Эң негизги жанагы табиссаны билсеңиз, болду, бул жагы жеңил болуп кете берет. Түшүнүп алды? Эми биз үйрөндүк. Жакшы. Буларды үйрөндүк, жо? Жакшы. Эми сиздерге эртеңки күнгө тапшырма. Биз мугалимдериңиздер сиздерге моундай листтен тапшырма берет. Мында сиздер мына экинчи сабак деген сабакты карасаңар, ошол листте I go to you, you come to me деген мисалдар бар. Эми сиздер кече жөн эле I go деп эле мисал келтирдиңиздер го, I go деген. Эми ошого I go to you. Мисалы үчүн бул жерде кече I go дегенди гана мисал келтирген болсоңуз, эми бүгүн I go to you, мен сага барам деген мисалды ушул жерде мисалдар турат. Сиздер ошону чактарга айланып келесиздер. I go to you дегенди do I go to you, I don't go to you, I will go to you, will I go to you, I won't go to you, I went to you, did I go to you, I didn't go to you. Көрдүңүзбү? Демек, бир I go to you дегенден сиз кийинки сабакта 9 сүйлөм чыга турган болсо, бул жерде 7 сүйлөм боло турган болсо, жалпысы 63 сүйлөм чыгарып келесиз. Болгон эмне болду? Бул бир сүйлөмүбүз чоңоюп бара жатты бара-бара. Ал эми эртеңки күнү тапшырма, буга чейинки үйрөнүп келген биз I, we, they, he, she, анын котун буну жакшы билесиз, бирок дагы кайталаңыз, бышыктаңыз. Ал эми түдүнү дагы таблица боюнча күндүгө 5 малдан эрикпестен убакыт бөлүп, күндө 5 мүнөттөн кайталап туруп, буну дагы кайталап бериңиздер. Андан me, him, her деген дагы күндө сиздер мындай кылсаңар, өзүңүздө программа болсун, мынаны билеткемин, мынаны кайталашым керек экен, мынаны кайталашым керек экен деп туруп, ручка менен белгилеңиз. Эгер сиз ручка менен белгилебесеңиз, баарын билип алгандай түшүнүктүү да көрүнө берет. Ручка менен мен билдим, билбедим деп конкреттүү белгилей турган болсоңуз, анда сизде жакшы жылыш болот. Андан me, him, her, why, when дегендерди сөзсүз түрдө автоматизмге жеткирип кайталаңыз, бышыктаңыз. Ал эми китепте дагы ар бир сабактын акырында англис тилине которуңуз деген бул жерде дагы бар. Англис тилине которуңуз деген тексттер бар. Ошону сиздер англис тилине которуңуз. Бул сиздин ошо практикаңызды, грамматикаңызды бүт баардыгын бышыктаганга өтө чоң жардам берет. Ал эми демек бүгүн биз үйрөнгөндөрүбүз эмне болуптур?
in, to, from дегенди үйрөндүк. In деген бул бир нерсенин ичинде экен. Ошто мен ошто жашайм деп, мен ошто окуйм. Демек in деген бир нерсенин ичинде болсо, ал эми to деген бул Ошко, Бишкекке, Нарынга. Мисалы үчүн I go to you. Мен сага барам. Же I go to Ош. Мен Ошко барам. Ал эми from деген бул үйдөн, Бишкектен, Нарындан, Таластан бир жактан чыккан кыймыл экен. Мисалы үчүн I come from Ош деп ушуну үйрөндүк. Андан кийин бүгүнкү үйрөнгөндөрүбүз мени сен иштебейсиңби деген don't you work. Ал эми ал кыз иштебейби десеңиз doesn't she work. Сен кийин келбейсиңби деген will not you come. Сен мурда жазбадыңбы деген didn't you write. Суроонун тескери маанидеги суроосун үйрөнүпбүз. Ал эми эртеңки сабакка чейин сиздер ушунун бүт баарын автоматтын жеткирип, бүт бардыгын өзүңүздөргө суроо бериңиздер, баалаңыздар канчалык деңгээлде билдиңиз, билбедиңиз, ошону сөздөрдө баалап ручка менен билдеткем, билбейткем, мынаны кайталашым керек экен деп туруп, аны кылыңыз. Албетте сизде күндөн күнгө жылыш болуп кете берет. Эң негизи максаттарыңызды унутпаңыз. Жанакы жазылган максаттарыңызды, артыкчылыктарын күндө окуп туруңуз. Албетте сизде жылыш, ийгилик болбой койбойт. Анткени мындай ийгиликтер бардыгында миңдеген адамда болгонбу? Демек сизде дагы болот. Эртеңки сабакка чейин көрүшкөнчө.